Боз үй кыргыз элинин улуттук баалуулуктарынын бири. Ал элибиздин миңдеген жылдардан берки тарыхын эске салып, өзүнүн ички жана тышкы кооз жасалгасы менен өзгөлөрдү өзүнө тартып турат. Боз үй көчмөн элдердин биргелешкен акыл оюнан жаралган. Жеңил десең жеңил, чечкенге, тиккенге оңой, жайында салкын, кышында жылуу, жөнөкөй улуу эстелиги, ыйык куту жана кол өнөрчүлүгүнүн туу чокусу. Кыргыз боз үйүн жасоого кол өнөрчүлөрдүн баардык чеберлери, теричи, жыгач уста, темир уста, саймачы, оймочу, зергери, ууздары катышкан. Кыргыздар боз үйдү күнүмдүк тиричиликке, сый сөөлөткө жасашкан жана жоопкерчиликте урунушкан. Боз үйлөр чоң кичинесине карата 60 баштан 100 баш, 200 баш деп керегенин башына карата бөлүнөт. Үйдүн ичи төр, улага, эр жак, эпчи жак деп 4кө бөлүнөт. Төргө кадырлуу меймандар, карыя аксакалдар, эпчи жака казан аяк кармаган айымдар, эр жака эркек адамга тиешелүү буюмдар жайгашкан. Байыртадан бери боз үйлөр жасалыш үлгүсү боюнча кыргыздын боз үйү жана калмак, моңгол боз үйү болуп айырмаланган. Кыргыздардын боз үйүнүн керегеси кенен, ууктары узун, түндүгү бийик болот. Кыргыз боз үйлөрүнүн жыгачтары негизинен талдан, түндүгү арчадан жасалат. Көлөмү боюнча 4 канат, 6 канат, кээ бирлери 30 канатка жеткен. Боз үйдүн негизги жыгачтары кереге, уук, босого таяк, түндүк калгадан турат. Адегенде кереге жайылып, аштарына уук учтугу менен чалып байланат, босого таяк орнотот, бакан менен түндүк көтөрүлөт дагы уук сайылат. Чий тартылган соң туурдук, үзүк, эшик тыш, түндүк жабуу жабылат. Боз үйдүн ичинде бүткүл кыргыздын байыртадан берки тарыхы, тиричилиги, салт санасы, маданияты, нарк насили, тили, дили, акылмандыгы, өнөрү, ой акылы жатат. Кыргыздын боз үйүндөгү ырым-жырымы өтө күчтүү болгон. Мисалы, керегеге бутуңду артпаган, түндүктүн жибине артылбаган, босогону баспаган, түндүктү баканды аттабаган, отко суу куюп өчүрбөгөн, шамалды сөкпөгөн, эшикти тээп ачпаган, босогого туруп бой кербеген. Боз үйдүн жыгачын ар түрдүүусталар жасашат. Ал өтө чеберчиликти, көп убакытты талап кылат. Боз үйдүн уук керегесин, босого таягын уузанган чеберди уукчу, керегечи, ал эми түндүктү жасаган устаны түндүкчү деп коет. Түндүк бул көчмөн элдердин жана улуттук маданияттын символу. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунда боз үйдүн түндүгү чагылдырылган. Кыргыздар жакшылык айтканда түндүгүңдөн түтүн үзүлбөсүн, чамгарагың көтөрүлсүн, очогуң өчпөсүн, керегең бек болсун, колуң тоң сапырылбасын, ушундай жакшы сөздөрдү айтышкан. Эл озунда боз үйдүн жабдыктары символу катары колдонулган. Мисалы, адамга жакшы баа бергенде ууктай узун, керегеси май болду, бакандай азамат, чийди түбүн тешкен жигит дешсе, кээде макал лакап түрүндө уугум сага айтам, уулум сен ук, керегем сага айтам, келиним сен ук, чыккан кыз чийден сырткары, кызы бар үй, кымызы бар саба деп айтышкан. Боз үйдүн ичи, боз үйдүн так ортосу коломто, ага казан асылат. Ал эми төрдө үйдүн эшикке карама каршы турушу. Анда жүк жыйылып, ала кийиз, өрө кийиз, шырдак, төшөк салынат. Түндүктүн эки жагына текче илинет. Ал эми эпчи жака үйдүн кире беришиндеги оң тарабы, ага алабакан орнотуп, ашкананы чий менен каалап, тамак аш, идиш аяк сакталган, аяк кап, чыны кап илинген.
Ал эми эр жагына үйдүн сол тарабы, анда эркектердин кийими, куралы, ат жабдыктары жана башка буюмдары коюлган. Улаага үйдүн кире бериши. Ага адатта отун жыйып, эр токум коюлган. Боз үйгө туш кийиз, көшөгө тартуу эзелтеден берки салт. Туш кийиз бул туштук, туш кийиз, туштурдук боз үйдүн керегесине там үйдүн дубалына тартуу үчүн атайын кооздолуп саймаланган кооздук буюм. Туш кийиздин узундугу 2,5–3 метрдей, ал эми туурасы 1,5–2 метрдей болгон. Ал эми четинин эни болсо 40–50 сантиметрдей болот. Адегенде туш кийизге ою чийүү, көчөт түшүрүп жасаган, чети кундуз менен көбөлөнгөн, баш жагына шуруу, бермет, акак таштар менен бастырылып кооздолгон.